Уже башталыптыр да. Уже жолдор башталыптыр. Сөздөрдөн кийин жолдор башталып, оңдолуп, түздөө иштери гүлдөр коюлуп, кыргойлорго. Мощный болуп атат экен. 50 000 сом деле кетпеди бул жерге азыр. Жолдорду карагыла. Мына. Жакта эмеле? Нурлан Кокулов байкөзгө аралашып жүрөт. Бирек суроо менен келдим эле дейт. 1 milyardı şu fevralde çürügen. Bravo. 4 aydan beri burada. 4 aydan beri kaçıda. Bu строительден болобу, Месозго властьтардан болобу, акчаны кармап бербей аткан болсо, строителдер жакшы иштебей аткан болсо, жарыктар жакшы иштебей аткан болсо, это дело возьмите на полностью. 4 aydan beri buradan içine düşüyor. Meni kırakkandırmaya götürdü. Eğer mınday tempede жүре турган болсо, эми бизге үйүнбөй калат. Şurada үйүнбөй калат. Бургулат берди, мүмкүнчүлүк берди. Мына МЧСке берди, МЧСке жибарган көп деп. Кана эми кылган иш. Не кылышым керек мен? Я. Ел президентке айтам, же аткардык, же аткарбадык депчи. Эки эле сөз болот. Sizin berген тапшырмаңыз аткара алдык, же аткара албадык. Ысык Көл облусунда адам өлүмү менен коштолгон кырсык катталды. Окуянын видеосун активист Эртай Исаков жарыялады. Көйлөрдүн айтымында жол кырсыгы бүгүн Чырпыкты Тор айгырыбына жолунда болгон. Унаа катуу ылдамдыкта саатына 150 чакырымга чейин бара жатып, кичи автобус менен кагышкан. Кичи автобус кагышуудан качууга аракет кылып, бирок үлгүргөн эмес. Капталдан сүзгөн экен а? 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi. Sıkalım. Sağlık olsun. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына 31 000 доллар каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн 31 000 доллар операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күнү апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Билл Клинтон деген президент болгон Америкада. Ооба. Ошол жеке өзү мамлекеттик сапар менен келгендердин ошо чай коесун, дасторкон коесун, кофе коесун деп бөлүнгөн акчасы болгон. Ошол акчасы жылдын аягында бүтүп калат. Анан дагы бир эки өлкөнүн жетекчиси келмек. Тыйырым жетпей калды, кичине тыйым бөлүп бересиңерби дегенде Конгресс бербей койгон. Ооба. Мына Конгресстин күчү. Германияда азыркы Штайнмайерге чейинки президент болгон. Ал кызматтан чегинди. Эмне үчүн? Парламентте ушундай маселе көтөрүлүп калды. Германиянын президенти көп жылдардан бери дос болуп жүргөн кишиси банкир экен, ошол банкада кредит алыптыр, насия. Эл катары алды. Бирок бул ошол жеңилдетилген шартты алып калган болушу мүмкүн деген маселе көтөрүлдү. Кызматтан чегинди. Мына күч. Мына парламенттин күчү. Эгер президентте бар мүмкүнчүлүк, парламентти таратып жибергенге, алга барган жок дагы. Инсан. Ооба. Кече Канада аябай өнүккөн өлкө. Дастин Трюдо 9 жылдан бери мамлекетти башкарып келатат. Кече чымын чакпай, ит каппай кызматтан чегинди. Ооба. Партиясынын лидерлигин да тапшырып койду. Партиянын лидерлигин да тапшырды. Эмнеге билесизби? 24-жылдын аягында сурамжылоо жүргүзсө, Канада элинин бийликке, өкмөткө болгон ишеними
төмендеп кетиптир. Төмөн түшүп кетиптир. Мен мындай төмөн ишеним менен жетекчилик кызматта отурууга укугум жок деп кызматтан кет. Бизде элестетип көрөбүз. Элестетип көрбөйбүз ушуну. Бизде кет дегенде дагы тырмактары менен буттары менен турмуш отурат да, болбойт андай. Свой среди чужих, чужой среди своих деген. Неме, биз вообще иштейбизби? Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Каяка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Надир айым, силер эмне мындай акчанын, билим берүү министрлиги да? Силер эмне мындай акчанын несисиңер силер? Каяка кетиресиңер мынча акчаны, айланайын? Ата энелерден деле аласыңар. Экзаменге акча чогултасыңар, тряпкаңарга акча чогултасыңар, тиги бул ремонт. Надир айым мага бары келет. Мен сизге көрсөтүп берем бирден, ачыпчы. Дагы кредит аласыңар, грант аласыңар. Силер эмне кыласыңар анча акчаны? Каяка кетиресиңер? Силер негизи бир мындай чогулуп бир иштейсиңерби же ушинтип эле жүрө бересиңер? Мен могу жерде отурганыма 3 жылдан ашып калды. Силердин кредиттериңер менен эле отурам ушул жердечи. Уят да билим берүү министрлиги силерге бул уят эле нерсе. Мен медицина тармагына ушунча акча керек болушу мүмкүн силерге кетип аткан акчачы, бирок силерге эмес. Силер жөн эле окуу жайсыңар силер. Суроого жооп бербей эле болот. Силер жөн эле окуу жайсыңар, силер жөн эле балдарды окутасыңар. Силер алардын бөйрөктөрүн алмаштырбайсыңар, жүрөктөрүн алмаштырбайсыңар силер. Дары алып бербейсиңер ал балдарга. Жөн эле окутасыңар. Акчаны болсо миллиондоп аласыңар. Бизге срочно керек болот, бизге грант керек болот, бизге азыр кредит бериш керек болот, биз могу жерибиз токтоп калгантат. Же сапатыңар өзгөрдү. Билим берүү сапатыңар өзгөрдү. Ушунча акча алдыңар 3,5 жылдан бери, мен ушул жерде жүргөндөн бери. Биз айтпаганда ким айтат силерге? Же ата энелерди кабыл алып атасыңарбы силер? Канча мен суроомо жооп берип коюңузчу, канча зам министр бар министрликте? Сиз эме, сизге жооп берет. Процедурный бул кагаз. Процедурный эмес, бул жөн эле суроо, жооп бере бериңиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет экен эми? Жооп бербеңиз, эме. 4 кагаз жүзүндө жооп берет. Добуш бүттү уже, өткөрдүңөр, болду, суроо бербейбиз билим берүү министрлигине. Депутаттар, коллегалар. Өтө элек азыр биз деген. Мен суроо бербей элем, мен деген процедурный өзүмдүн сөзүмдү айтканга укугум бар, ошол укугум менен колдонуп атам. Эмне себептен айткан силер мага суроо бер детпейсиңер ушундай? Ар дайым кыскартасыңар, азайтасыңар, кетиресиңер. Эптеп добуш бересиңер. А булар болсо миллиондорду жеп атат да, каяка кетип атканы белгисиз. Силерге ошол укук берилген суроолорго кайталап бересиңер, кайталап бергиле. Каяка шашасыңар силер? 90 депутатты эл шайлап берген атайын ушул жерде сүйлөсүндөр. Ерлан мырза, сиз эмеге коллегаларга асылбай айтсаңыз. Эми алар эмне айтып атасыздар аларды эми? Каяка шашып атышат? Эми суроолорун берип атышат да. Эгер сунуушубал көпчүлүк менен өтүп кетти да бу жердечи. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, сизге мен коллегалар деген сөзүм жакпай калды окшойт. Анан биз унчукпай эле отура берели. Биринчиден, экинчиден вице-спикерлер силер бир аз мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушу мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга каласыңар ортогочу. Коллегалар деп сүйлөгүлө, могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге. Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, эмне унчукпай эле отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинством чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм мен, айткан силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөзүңөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө, эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп берип атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбай элеби? Эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн шайлаган силерди.
Ошону унутпоңорду деле суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолорун берип атышат. Эми биздин коллегабыз чыгып сунушун берди. Сунушу өтүп кетти, эмне кылалы анан? Эми бул коллегиялык орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүнчү сүйлөшөбүз азыр.